Assalamu alaikum туғандар. Құтман таң. Көчө бір қайрылуу жасадым әлі. Жанағы көл бойынша, конка бойынша. Анан мені көлі, ой сен кемчен той, сен анан жуындық қор, анан сен мындай, анан заказ берді, анан ақша төлөдү деген немелер комментарийлерден бүттілі. Баяғы эле система, баяғы эле. Мен тетиги ошо Садыр Кожоевич келгенден бери кайрылуу жасайм, ошондон бери ушундай сөздөр айтылып келет. Билип билбей жаза беришет, урдура беришет. Анан биз баягы саясатка уже кичине болсо дагы кирип билип калдык да, кандай экенчи саясат. Анан баягы жанагы өзүнүн немелерин айтып, көз карашын айтып, ооба жанагы коргойлуу, анан тиңтейлей деп атпайбы, ошентип айткан кылмышпы, анан тиңдейби, анан мындайбы деп. Айта бергиле, кылмыш эмес, бирок бийликти кетсин, анан деп элди топтоп, бул бийлик жарабай калды, кетиш керек, болбой калды деген дурусбу ошол? Ошол жакшыбы? Бул кылмыш эмеспи? Бул кылмыш болотпу? Тымызын калп эле бир нерсени коргомуш болуп чыгып алышып, түрбөтүп элдин баарын, анан петицияны тиги бу деп кол коюп, негизи ошо кол коюп аткандарга да жооп кутарыш керек да негизичи. Тет жакта жатып алып, килтейген система мамлекетке каршы чыгып атат да, мындай айткандачы. Бизде ошондо мамлекетте жалаң душмандар отурат экен, бир эле ошол Самат Кушбек деген жигит ак экен, ошол тумел укмуш патриот экен, андайларды көрүп келбедиңерби баарыңар эле? 20-жылдан баштап көрүп келдиңер го. Баары эле чет жакка чыгып алып, өзүн акылдуу боло бергендерди көрдүк го баарыбыз элечи. Бирок акыры биздин ошол жанагы биз акыл кемдердин, ошо бизди жугундук корлордун айткандары дурус болуп чыктыбы акырычы? Силер айтмакчы. Бизди жугундук кордоп атпайсыңарбы? Анан анча-мынчалар семирип калыпсың, анан тиги бу менин келбетим асылып атасыңар эмичи? Көрдүңөрбү, адамдын кандай десем, аң сезими төмөн адам, ошондой адамдын келбетине асылат. Аң сезими төмөн адамды манипуляция кылган оңой болот. Ошондой адамдар көбүнчөсү ушундайларды ээрчип, анан ошолорду колдоп баштайт да. Туура айтат депчи. Мындай укпайсыңарбы? Жакшылап угуп, алдыгы мимикаларын байкап, жанагындай интонация сүйлөгөн немелерин байкасаңар ошону. Ал деген жөн эле коргомуш болуп, бул бийликке каршы кылып элди дүрбөтүп атат. Бул бийликке атайын каршы кылып атат. А силер келе солор ээрчип аныкын туура, аныкы дурус деп атасыңар. Килтейген система мамлекетке каршы чыгып атасыңар мындай айтканда. Силер ошо петицияга кол койгону менен кол коюп атам деп атпайсыңар? Анча-мынча байкап калдым. Кыргызстанда жүрүп деле кол койдум, мен каяктан коюш керек деп издеп атасыңар. Кайсы сайтка кириш керек депчи. Мунун баары менимче чыккынчылыкка барабар болот. Буларды чыккынчылык беренеси менен жууп кутарыш керек деп ойлойм. Анткени килтейген системага каршы чыгып атат, мамлекетке каршы чыгып атат. Мамлекет, килтейген мамлекет. Бул жерде не деген, канча деген, миң деген мамилелер иштеп атат ушактачы. Ошол эле жогорку кеңеште депутаттар отурат, мынакей. Акылдуу, илим билим алган депутаттар отурат. Келе солор эмес. Илими бар депутаттар отурат. Мына президентибиз отурат. Эл үчүн күйүп бышып жүргөн президентибиз отурат. Ошо президентибиз деле келе эмес да, ошону биринчи өткөрүүдөн мурун өзүнүн деле бир жеке бир экологдору болсо керек өзүнүн. Карап койчу, текшерип койчу депчи. Жумшай турган. Жумшап туруп айтып, жакшы эле экен, бар өткөрөсүн деди да. Анан бул жерде Саматтын өзү айтышы боюнча, бул жерде аябай катастрофический деле жок. Мындай эле экологияны бузат. Бул акырындык менен пайда эмес, зыянын тийгизет. Тиңде мындай деп өзүнүн сөзүн өзү бурмалап атат да кайрачы. Бир туруп ушундай бир катастрофический баягы бузулат деп айтып атат, бирок бул жагынан кайра өзүнүн сөзүнө каршы чыгып, өзүн эметип атат да кайрачы. Бурмалапчы. Бизде эле бир психологический бир мындай дар болуп калды биздечи, адамдарды уже үзүп чайдетип бүттүк ужечи. Биз акыркы могу билесиңер, 20 жылдан баштап кантип күрөшүп келдик биз. Какшап келдик. Ооба, биздин илимибиз жок, билимибиз жок, бирок жалпак тил менен, жалпак сөз менен айтып атып, биз канча нерсени жеткизип, канча нерсени мына азыркы учурда дурус экен деп отурасыңар го. Туурабы? Биз ушинтип бузылдап, ой, сонун эле бар деп айтып келгенбиз да. Мына сонун эле болот атпайбы? Бирөөсү туура эмес болду. Биз айткан нерсенин баары туура эмес болуп калды. Ошол эле кызыл омпол жөнүндө айтып аттыңар, жанагы уран жөнүндө. Ой, өлдүк, айланайын, бүттү, кырылдык барбыз. Кырылдыңарбы, өлдүңөрбү? Чап-чачнакай чыгарып кетти, баары бүттү, зыяны жок. Бүттү уже, жабылды уже тема. Ошондо эле биз айтканбыз, мамлекет, бизде килтейген система бар, мамлекет бар, келе эмес мамлекет, мамлекетти уккула, мамлекетке баш ийгиле.
мамлекетке каршы болбогула, кайда бир чыккынчыларды угуп алып каршы болбогула, жоопко тартылып калбагыла депчи. Анан барып суракка чакырып эметип атса, мынакей биз мынттык эле, анан бизди мынтип атат деп кайра интрига кыласыңар. Биздин системада ошондо бүт эле тупойлор отурабы, ошондо айткылачы. Бир эле Самат Кушбек ушунчалык акылдуу болуп калды, калгандары баары тупойбу. Ошондой таризде көргөзүп атасыңыздар. Өзүңөрдүн бийлигиңерди дүйнө жүзүнө позор кылып атасыңар, мындай айтканда. Позор этип атасыңар, өзүнүн Кыргызстанына каршы чыгып атат деген ойлор көргөндөр күлүп атат, бир жагы менен күлүп атат да, мындай айткандачы. Вот это да депчи. Ушунчалык акылдары кем болот экен. Билет да, ошол чыгып алып манипуляция кылып, провокация кылгандар билет да. Акылы төмөн адамды манипуляция кылганга оңой экенин билет да, алыш мүшктөрчү. Билгени үчүн чыгып сүйлөп атат да, ушинтип элди дүрбөтүп. Анан бизди дагы ошол акылы кемдерге кошуп коюп атпайсыңар, кирип алып комментарий жазып атасыңар. Көкмө депчи. Сен түшүнбөй атасың, ал эле бул эле деп. Мен көкмө болуп ошо 20-жылдан бери колдоп келатам да, ошондо көкмө болуп ошо колдоп келатамбы? Бийликти көкмө болгон үчүн колдоп атамбы? Көкмө болгон үчүн көптөгөн ийгиликтер болуп атат, Кыргызстанда. Канча деген ийгиликтер болуп атат. Ошо биз көкмөлүктөн колдоп, ошон үчүн ошондой ийгиликке жетип атабызбы? Мына өнүгүү болуп атат. Эмне деген сонун немелер салынып атат, жолдор, тиги завод, фабрика, укмуш, эмненин баары салынып атат. Сан жеткисе азырчы. Бүт салынып атат. Мына темир жол, мына көчөгүнү көрүп калдым жаңылыктан, Кочкорго жетиптир темир жол. Эмне жаманбы мунун баары, Эмнеси жаман? Канча деген инвесторлор келип атат. Мына Асман шаар уже башталыптыр. Убагында Асман шаарды бул жөн эле жомок, бул мындай тигиндей салынган жок деп жанагы Лейла Каралаева эле ким провокатор бар. Ошол деле барып алып тартып, мына тартып жасалган жок, бул жөн эле манипуляция, калп деп кулакка тепти деп, бул бийликти жаманатты кылайын деди, болбой калды. Мына салынып атпайбы? Эми Асман жөнүндө бирөөң сөз кылбай атасың. Барып мынакей кок салынып атыптыр го деп тартып койгон киши жок. Ким тартат? Баягы эле бекерчилер тартат. Баягы эле Фейсбукта жатып алгандар бар тартат анычы. Мына азыр ошо Фейсбукта жатып алгандар деле барып туруп тартып койсо болот болчу, бирок тартпайт. Неге тартпайт? Анткени Садыр Жапаровдун авторитети көтөрүлүп кетет да. Ошон үчүн тартпайт. Бул Формула 1дагы гонкасы болсо дейт, эмне деген миллион, миллиард деген адам көрөт дейт ал эмени, формуланы. Миллиард адам көрөт деп атат аны. Көргөн адамдар келет, турист болуп келет деп атат, бакачы. Көчөгүнү тиги Самат деген бала айтып атат. Ал гонка келсе дейт, канча деген элдер келет, Арабиядан келет, Кытайдан келет, тияктан келет дейт. 10 миң деген адам келет дейт. 10 миң деген адам келип дейт, көлдү булгап кетип калат дейт. Ошондо жылда келип аткан туристтер, миллиондогон туристтер келип атат. Алар ошондо эмне болуп атат? Түшүнбөй атам. Алар жөө эле келип атыптырбы Кыргызстанга? Жөө келип атабы, же ат минип келип атабы? Баары эле самолет менен келип конуп атат ошол жерге. Тамчыга конуп атат, Караколду ачылды мына. Ошол жака келип атпайбы? Көрдүңөр, ошондой нерсеге көңүл бурбай, анан биякта ушундай нерсе. Значит, бул жерде аябай глобальный сонун бир нерсе жатат, значит. Значит, мамлекетибизге ушундай чоң салымдар кошулат. Мамлекет өнүгөт, значит. Садыр Жапаровдун даражасы дагы көтөрүлөт, значит. Ошон үчүн бул жанагы саясий сойкулар Садыр Жапаровго каршы чыгып атат. Бул бийликке каршы болгондор акыры баары туз жалайсыңар да. Акыры туз жалайсыңар. Көрөсүңөр. Садыр Нуркожоевич ак ниети менен, таза ниети менен кыргыз элине кызмат кылып атат. Ошол таза ниети, ак ниети Аллах Таалам көрүп турат. Ошол адамды коргойт. Баары жакшы болот. Ийгиликтер болот Кыргызстанда. Өнүгүү болот. Мына өнүгүү болот деп какшап келген, мен өнүгөбүз деп. Мына өнүгүп атабыз, Кудай буйрса, баары жакшы. Пенсия, зарплата бүт көтөрүлүп атат. Кандай гана кыйынчылык болбосун, азыр дүйнө жүзүндө кандай гана кыйынчылык болуп атат. Инфляциялар көтөрүлүп, укмуш болуп, согуштар болуп, укмуш болуп атат азырчы. Бензиндер кымбаттап атат. Бизде арзанчылык, бензин арзан, башка өлкөлөргө караганда. Именно бизде арзан. Бизден арзан өлкөлөр жок. Бир эле Казакстан, ал Казакстан өзүнүн нефтин башкаларга сатып, өздөрүнө баягы жетиштүү кылып бөлүп берген. Болду. Калганын баарын чет жака чыгарып кетет, Европага кетет, Западка чыгарып кетет, ошолор иштетет. Элдин оозун жабыш үчүн эле деп баягы биздин дагы убагында элдин оозун жабыш үчүн светти арзан кылып келбеди беле. Ошондой сыяктууларда дагы бензинди арзан кылып элдин оозун жаап келип атат. Анан биз болсо бияка кызыгып атабыз, Казакстанда арзан деп. Бизге бербейт алар, анткени бере албайт дагы. Берем десе да бере албайт. Анткени алар өздөрүнүн нефттерин өздөрүн ээ эмес. Башкалар иштетет. Ошон үчүн туугандар, көздү ачкыла. Көздү ачып, эрчиме болбогула. Биз чыгып сүйлөсөк, эми сүйлөйбүз, убакыт жок болуп атат туугандар, убакыт жок. Биз иштеп атабыз, эртең менен кетебиз, кечине келебиз, чарчап келебиз, кайрылуу жасасаң убакыт жок, караңгыда да кылгың келбейт.
анан анча посттор жазып коебуз. Биз дагы ошол баягы азыркы учурда ошол Камчыбек Кыдыршаев жөнүндө мындай проблемалар болду. Пастабабы же чын эле ошондойбу, биз ойлонуп отурабыз, кандай бул эмне болду депчи. Ошол дагы кичине себеп болуп калды биздин чыкпай калганыбызга. Баягы элдин тынччылыгы үчүн ойлоп чыкпай атабыз биз дагы. Кой депчи. Тияк же бияк болуп тартылбайлы, сабыр кылалы деп күтүп атабыз. Соттун жыйынтыгы чыкса, буюрса, анадан көрөбүз кандай болот, эмне болот. Эси бул бийликке каршы болуп, бул бийликке чын эле бут тозуп, чын эле басып алам деген болсо, чын эле коррупционер болгон болсо, анда биз каршы болобуз да. Эмне кылабыз? Каршы болобуз деп биз. Айла жок да. Убагында биз эми башкача колдодук. Биз деле билген жокпуз да. Пастава кылдыбы, эмне кылды? Аны эми сот чыгарат чечим. Мамлекетке баш ийебиз. Каршы чыга албайбыз. Ошол туугандар. Анан бир нерсе болсо эле зычу салып эле дүрбөлөң кылып эле анан тиги сен келе суу айлана кокуй анан өлөбүз. Кабуто бизде бийлик жок. Кабуто биз билбейм, өзү ана биз бийлиги жок эле, карапайым эл өздөрүбүз эле башкарып аткандай өзүбүз сезип алабыз да. Тоо кылдым. Мейлиңиздер туугандар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.